жогоруда сизди тааныштырып кеттик, ушул жаш калемгер деп. Анда ошол калемгердигиңиз жөнүндө айтып өтсөңүз, кайсы убактан бери ыр жазасыз, кандай багытта, кандай тематикада ыр жазып келесиз? Деги эле кантип келип калдыңыз ушул жолго? Мен башында бул ыр жазуу боюнча эч кандай мындай талантым жок болчу да. Анан ошол 8-класс кезибизде бизде Чыңгыз Айтматовдун ошол жергесине алып барган Шекерге. Ошол жерде кышында болчу да. Анан ушундай мындай Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан таасирлендимби? Аябай муздак суудан аябай ичип, анан мындай эме болгомда, башкача бир сезимде болгомда, ошодон бир аз өтпөй эле мындай ичимде бир нерсе болуп эле ушул нерсени чыгарыш керек болду да. Кагаз бетине түшүрүш керек болду. Анан башында окшошпой жүрдү, анан кийинчерээк окшошуп, эми азыр деле мындай толук басымдуу акындардай деп өзүм баалай албайм, бирок башка бирөө бааласа сөздөрү жакшы экен деп баа берет да. Ошол 8-классынан баштап азыр 24 жашка чыктым, ушуга чейин ыр жазып келем. Демек, ошол сиздин ыр жазып калганыңызга, калем кармап калганыңызга ушул адабияттын алпы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жерине барып таасирлендим да. Таасирленгенден улам, Демек, өзүңүздүн мындай ата бабаңызда же болбосо уруктугуңузда жок. Эч кимде жок. Кандай өзгөчөлүк карасаңыз, кандай касиеттүүлүк? Касиеттүүлүк жана дагы жаңы өнөрдүн пайда болушуна түрткү болгон турабы, Өзүм да ушул нерсени кааладым да, жүрөгүм мененчи. Мен да ушундай бир чыраан инсан болсом, бала кезинен адабиятка жакын, ырларга жакын болгондуктан ушул нерседен таасирлендим деп айта алам да. Баракелди, сонун. Биринчи ырыңыз кандай темада болду? Эң биринчи ырым апакем жөнүндө болгон, апама. Ал ырды азыр окусам, мындай сөздөр уйкашпайт да көбүнчө. Анан бирок биринчи ырым деп сактап койгом да. Азыр эми улам мезгил өткөн сайын адам такшалат экен. Анан такшалып, башка дагы ырларды окуп, ушинтип салыштырып келем да. Ал эми кандай темада көбүнчө ырларды жазасыз? Башында албетте жаш турмушка чыга элек кезде сүйүү жөнүндө көп басым жасачумун. Азыр үй бүлөлүк турмуш, бала, ата-эне, апа, анткени өзүң эне болгондон кийин эненин баркын көбүрөөк сезет экенсиң да. Ошого эне жөнүндө көбүрөөк басым жасап калдым. Анан өзүм негизинен патриотмун да, патриоттукка жакынмын. Анан патриоттук ырларды дагы көп жазып келем. Башында ошол мен элге таанылганым таластыктардын өпкөсү деген ыр менен таанылгам. Анан кийин азыр эми үй бүлөлүк басым жасап калдым да. Анткени үй бүлөлүк болгондон кийин күйүү, сүйүү деген темада жазыш дагы, алып чыгыш дагы кичине кыйыныраак болуп калат экен. Айрыкча аял киши үчүн, анткени коомдун бир эмеси бар. Бул эмне жолдошу бар болсо деле эмнеге сүйүүгө сусап жүргөн киши болот деп, анан кечке эле жолдошуңа жаза берсең да болбойт да. Анан азыр ошо басым апа, эне, бала жөнүндө болуп калды. Ырларыңызды негизи акындар ырларын баягы улуу мундун өкүлдөрүнө ушул багытта тажрыйбалуу инсандарга көрсөтүп, тематикаларын каратып алышат, өзгөртүп алышат. Сиз дагы ушинтип ырларыңызды бирөө жагыма көрсөтүп, анын багытын өзгөртүп, талапка ылайык жазууга да аракет кыласызбы? Буга чейин студент кезинде Жипара Исабаеванын өзүнүн иштеген жерине Кыргыз туусуна барып, кичине техникалык жактарын көрсөткөм. Бирок негизи мааниси, сөздөрү жакшы деген да, жакшы. Сенде бир өзгөчөлүк бар экен, сөздөрүң бири-бирине окшошпойт экен. Кээ бирөөдө болуп калат экен, ырлардын бир ырында сөзү экинчи ырында болуп калат экен да. Меникинде техникалык жагы жакшы деп айткан да. Бердибек Жамгырчиев дагы кээ бир ырларыма менин Instagram баракчаман жооп берип калат да. Кичине ушул жерин оңдоп кой, кичине бул жерин мындай депчи. Ал сындарды туура кабыл алам, анткени адам сын болбосо өспөйт да эч качан. Ошол сын менен өсүш керек да. Туура. Кесибиңизге токтолсок, кайсыл кесиптенесиз? Негизи өзүм кесибим мугалиммин, тарых сабагынын мугалиммин. Буга чейин азыркы декреттик өргүдөмүн. Буга чейин мектепте иштеп, балдар менен. Азыр жалаң үйдө өзүмдүн балдарым менен алек. Жашы анда эмесе таңында бизди бир кыялдарга эриште турган бир ыр саптарга кезек бербейлиби? Анда сиздерге мен өзүм дайындап келген ырымды окуп берейин. Азыркы учурда мен ошол билбейм, ошол 24 жаш мындай кандай айтсам, же балалык менен коштоша албай, же бир чоң жашоого аттана албай ушундай учур болот экен да. Анан жакында эле ушул ырым бар, ошону окуп берейин сиздерге өмүр деген жөнүндө негизи. Өмүр өтөт, шаштыңды алып жакалап, билбейм шашып кайда барып такалат. Бала күндү бир мүнөткө кайрычы, кучагында эркелейин апалап. Балалыктын баркын билбей бала экен. Бала күндөр эң бир аруу таза экен. Ошол күндү бир мүнөткө кайрычы, көтөрсүнчү, бийик кылып ата кем. Жыл алмашып, түндөр күнгө күн айга. Секунд мүнөт саатың салып убайга.
Моокумгансың балалыкка кайрычы, ойноп алайын бир күн кечке ылайга. Баракелди. Эң сонун. Ал эми биздин буюрса 8 март аялдардын эл аралык майрамы да келе жатат. Буга байланыштуу дагы аял затына арнаган ырларыңыз барбы? Буга байланыштуу мен апакеме арнагандарым бар. Негизи бул ырды мен аябай жакшы көрөм. Неге дегенде, мындай студент кезинде ошол Бишкектен шаардын мындай нанынан тажап ушундай анан бир күн апам айылдарына эле нан салып жүрүптүр. Ошол нанды колго алганда менде бир башкача сезим болгон да. Негедир ушул ырды мындай көп элге алып чыккым келет, көп эметким келет да. Ошол апакемдин ак наны деген ыр. Ушуну окуп берейин эмне. Колго алдым апакемдин ак нанын. Эстеп турдум отко бышып жатканын. Даамын татып жегенимде жаңыдан элестеттим айылымдын ак таңын. Сагыныпмын апакемдин ак нанын. Шашып жедим даамын татпай башканын. Курсак тоюп күчүм толуп шыктандым. Кадам сайын күчтүү болуп басканым. Бөлүп жатып акырындан оңунан. Чыкпай турду апакем эч оюмдан. Жылуу назик сезим менде жаралды. Кармагандай апакемдин колунан. Күчкө толуп ырды жайдан эшиттим. Үшүтпөдү сууктугу эшиктин. Катса дагы жегенимден калгандан апакемдин ак наны деп бекиттим. Бул мен студент кезинде жаралгандыр да. Эң сонун. Айылдын нанына сагынып анан куса болуп анан жаралган ыр экен. Ооба, кусалыктан жаралгандыр да. Ыр саптарыңыз жакшы. Ал эми бул ырлар жарык көрдү эле. Кайсыл бир журналдарда, газеталарда? Бул ырлар негизи өзүм интернет баракчасына эле чыгарып келем. Анан көбү ушул өздөрү видеого жазап, өздөрү сүйлөп мындай чыгарып келет. Мындай гезит беттерине ушул биздин Бакаятан айыл жарчысы, бул жактагы эмелерге, газеталарга чыккан. Журналдарга Кырк чору деген журналга чыккан Бишкектен, шаардан, анда студент кезинде болчу. Азыр декретти көргөдө эч кандай эме жакка бере элекмин да. Гезиттеш көрүсүзбү? Аялдар менен баягы мырзалардын айырмасында. Биз да шаарда студент болуп жүргөндө баягы айылдан сала берчү бизге да ушундай нандарды, бирок биз балдар менен отуруп жеп койчубуз. Эч кандай ыр жаралчу эмес беле? Айымдар болсо мындай кусалыгын билдирип жада калса нанга болгон кусалыгын анан сонун бир сезимдерин чыгарып барак бетине түшүрөт экен да. Ооба, эң сонун. Ал эми айтсаңыз, кароо сынактарга катышып, кандай бир өзүңүздүн дагы болсо шыктандырууда, бул багытта тажрыйба алайын деген максатта бир кароо сынактарга катыштыңыз беле? Жаш калемгерлердин арасында. Бул жакынкы ушул 2 жылдын аралыгында ошо окуум бүтөргө аз калганда Чыңгыз Айтматовдун ырлары боюнча сынакка катышкам. Анда ушул биздин университеттин атынан 1-местени алгам. Андан кийин окуп жүргөн кезимде көп эле сынактарга катыштым. Азыркы учурда жок. Азыркы учурда катыша элекмин да. Мындай сунуштап да көрө элекмин. Негизи аял киши турмушка чыккандан кийин эле эки тарапты алып кетиш кыйын экен да, кичине. Үй бүлө, кайын журт, балдарың болуп, анан чыгармачылыгыңды айтат го, казандан башканы көрбөсөң эмнени жазасың дегенде. Үйдө кечке казан табак менен болуп отуруп эле, анан ырларга кичине азыр алыстап калдым да, ыр жазганга убакыт бөлө албай жатам да. Келет, бирок балдарың менен ызылдап, ручкаңды кошо талашып отуруп эле жазбай калам да көп учурда. Келет дедиңиз, кайсы убакта келет Илком? Көбүнчө мындай уктайын деп аткан моментте келет да, анткени адамдын мээси ошол моментте мындай баардык бүгүнкү күндү элестеп, кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман деп бөлүп аткан моментте келет да. Ал учурда балдарым да уктаганга туура келип калат. Уктатам, өзүм дагы чарчап калам, ошентип отуруп эле жазбай калам. Анан келген ырларым деле мага тарынса керек, ушул канча келсек деле жазбай коет деп. Эртең менен эрте турулган моментте кээде келип калганда жазып калтырып коем да кагаз бетине, анан кийин оңдоп түзөп коем. Жакшы, ал эми сиздин үй бүлөңүз, жолдошуңуздун көз карашы ыр жазууңузга, аны соц тармактарга жарыялоого? Жолдошум бардык жагынан колдойт. Анткени ал мен ыр жазганым жолдошума чейин эле болчу да. Негизи ыр жазганымды калтыра албайт да эч кимчи. Эч ким бул нерсени калтыра албайт. Канча адам каршы болсо деле, баары бир сен ичиңден ошол нерсе кагаз бетине чыгыш керек, ошол нерсе жазылышы керек, ошол нерсе айтылышы керек да. Аны жанжа өртөп салса деле кагаз бетинен мындай тытып салса деле баары бир чыгат да. Мындай соц тармактарга чыгарганыма каршы эмес.
дайыма колдоп турат, чыгар, сонун экен ырларында биринчи комментарий берген жолдошум да. Демек лайк басып бөлүшкөндөр Алдырган ооба жолдошум деп айтам. жакшы. Ал эми кийинки ыр саптарыңызга кезек бербейли. Бир блокнот толу ыр жазылып келгенин көрүп атабыз. Анда кандай ырлар жазылды болду экен деген биздин тилдүү көрүүчүлөрүбүз болсо керек. Бул жерде бардык эле айымдар, кыздар турмуш жолуна узап жатканда бир кызыктай сезимге ээ болот да. Же жаңы дүйнөгө барып, ал жакка кандай болуп кетет, эски ата-энесин да таштап кетиш оор да. Мен ошол турмушка чыгып аткан моментте менде ушундай бир сезим болгон. Ошону ушул кагаз бетине калтырыпмын. Анан сиздерге ушуну окуп берейин да. Коркуп турам турмуштун тар жолдорунан. Бекем кызчы, апакебай колдорумдан. Балалыктан узатып баратасың, бактылуу болсо экен деп ойлорумдан. Чечүүгө жашоонун табышмагын, ичиңе тыз-тыз этип тамып жалын. Кызыңды аманатка колуң ал деп, атакебай жолдошума табыштадың. Туурума тайгаланбай консом экен. Тагдырдын копулуна толсом экен. Бараган үйгө келин эмес кыздай болуп, балалуу да, бактылуу да болсом экен. Эң сонун баягы чыныгы турмуштан алынган ыр саптар экен. Жакшы, ал эми коомдо орун алып жаткан кандай бир көйгөйлүү маселе дейли, социалдык жактан болуп айтыр. Ошондой маселелер сизге кандай бир жан дүйнөңүзгө жакын болобу? Ыр жазууга кандай бир түрткү береби деген коомдо ошол жакын карады эле ушул Баткен окуясы боюнча мындай түрткү берди, бирок эмнегедир бир эле строчка, бир эле сап калтыра алдым да. Ичимен мындай кээде болот, жана калпакты кийишпесе, кечээ ак калпак күн болду, ошондо калпакты кийбегенин көрүп мындай бир коомдогу патриоттук сезим ойгонот да. Анан буга чейинки жазган ырларым бар, ошол ак калпак боюнча, биздин кыргыздын жигиттери боюнча, основном мындай көп эметермин да. Патриоттук сезим ойгонот, бирок эмнегедир ушул тарапка көп басым жасай албайм да. Жасасам деле өзүм көңүлүмө жакпайт да, жакпаган ырымды чыгара албайм эл астыначы. Рахмат. Анан айтсаңыз, сиз ушул аялдар менен да иш алып барат экенсиз да, аларга мотивация берүү максатында ушул туурасында айтып өтсөңүз. Мен ушул декреттик өргүүгө келгенден кийин бала менен үйдө алып кеткенде менде бир өзгөчөлүк болду да. Билбейм, аял катары мен бир сыйра мындай аябай чөктүм десем болот да. Өзүмдүн ичимен башкача бир сезим болуп, урушкум келип, анан стресске кабылдыңыз. Стресске кабылдым деп айтсам болот да. Ошол моментте мен түшүндүм, аял үйдө отурса деле өнүгүш керек экен да. Неге дегенде, аял эне, аял келин, аял жар, аял дагы бардык нерсени бере алыш керек экен да. Бул жакты карап балалык сезим, баласына сезимди, бул жакка карап жолдошуна жубайлык милдетин, бул жакка карап кайын-журтка келиндик кызматын, анан өнүгүш керек экен деп калдым да. Анан 2 жылдан бери ушул онлайн тармагында аялдарга марафондорду өткөзүп келем, курстарды өткөзүп келем. Анан аялдын бир кандай айтсам, биздин коомдо өзгөчөлүгү бар да. Аял эч качан мен ушундай эмеге турам, ыйлабаш керек депчи. Ыйлабаш керек, эч качан ыйлабаш керек. Бул дүйнөдө жок нерсенин өзү жок да. Бардык нерсени жасаса болот да. Колуңан эмне келет? Тигүүчүлүк келеби? Тигип алып чык. Бир нерсени жазасыңбы? Азыр онлайн тармагында жумуштар толтура. Ошого мындай үйрөнүш керек да. Жок, мен акчам жок, жолдошум бербейт деп мындай ыйлап отургандын кереги жок да. Болгону өзүң колго алып эле аракет кылыш керек да. Анан аялдар эң биринчи мен айта алам, коомдун ордун табыш үчүн үйдөгү ордун табыш керек. Анткени жолдошуна жакшы аял болуп бере алса, балдарына жакшы эне болуп бере алса гана коомдо өзүнүн ордун таба алат да. Эгерде үйдө ордун таба албаса, жакшы келин болбосо, жакшы апа болбосо, өзүнүн ичин күнөөлөй берет да, коомдо ордун таба албайт да. Ошон үчүн эң биринчи баалуу аял болуш керек да. Баалуу аял десе бизде мындай кийими баалуу, шубасы баалуу, же кымбат телефон көтөргөн эмес. Баалуу аял бул бардык жагынан функциясын ача алган. Мындай келиндердин арасында авторитет кармай алган, салат жасат десе мыкты жасайт, кийим тигет десе мыкты тигет. Ушундай аял болуш керек да. Бардык жагынан чебер. Бардык жагынан мындай үйрөнүш керек да. Бул жасай албайм деген нерсе жок да. Адам негизи өзү эле баарын жасай алат да. Үйрөнүш керек ошол нерсени. Жок, кыла албайм деп отурсаң, кыла албайсың да. Кыла албайм деген ордуна кантип кылсам болот деген нерсени жандырыш керек да. Мен ушул нерсени аялдарга көп айтам. Эч качан ыйлабагыла, эч качан жолдошуңардын көзүн карап, мага кийим алып бересиңби, мага антесиңби, мага антесиңби дебегиле. Силердин колуңардан келет, жасай аласыңар, болгону аракет кылгыла деп айтам да. Ушул багытта сабак берип келесиз. Ушул багытта сабак берип. Жакшы, катышуучулар көппү?
катышуучулар көп эле, жалаң айымдар бардыгы көп эле ушу үйдө отурган айымдар да, бала менен отурган. Ана бала менен отурам десе эле өзүн таштап коюш эмес да. Кир халатты кийип эле кечке чейин казан табак менен алек болуш эмес, аял дагы өзүнүн инсандык жагын өнүктүрүш керек да. Өзүн анткени бала тарбиялап аткандыктан, ата эмес, эне көбүрөөк балага тарбия бергендиктен, аял биринчи өзүн өнүктүрүп, анан балага бере алат да. Тарбия десе эле биз катуу тартипти элестетебиз. Жок, бала качан сен өзүңдү тарбиялаганда, бала сени көрүп чоңойот да. Өзүңдү тарбиялабасаң, анда баланы кантип тарбиялайсың деп. Ушул нерсеге көп басым жасап келем. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, калемиңиз курчуп, жакшы ырлар жарыяла берсин деген тилекти билдиребиз. Ал эми сизге эркин микрофон учурдан пайдаланып, жакындарыңызга таңында Кутман таң каалап кетсеңиз болот. Кутман таң барыңыздарга, биздин менин чыгармачылыгымды колдоп келген ушул Талас элине чоң ыраазычылык билдирем. Бардык ушул жакында келе жаткан майрам келатат. Ушул бардык апаларды, энелерди, эжелерди, келиндерди бардыгын майрам менен куттуктайм. Сиздер үйдөн кутуусуздар, сиздер үйдөн мындай жарыгысыздар деп айта алам. Эч качан өзүңүздөрдү чөктүрбөңүздөр, эч качан өзүңүздөрдү мындай таштап койбоңуздар деп айта алам. Сиздер мындай кандай айтсам, коомдун бир эң сонун күзгүсүздөр да. Сиздер коомго жакшы балдарды тарбиялап чыгарасыздар. Андыктан баарыңыздарды сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайм. Жакшы өткөзүп алыңыздар. Анын ичинде мен өзүмдүн эки апамды да куттуктайм. Биринчи төрөлүп өмүр берген апамды, экинчи тарбия берген кайненем да. Кайненем эки апамды тең майрам менен куттуктайм. Сиз дагы куттуктайбыз. Майраңыз менен куттуктайбыз. Ишиңизге ийгилик. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, таңында бизге позитив, эң сонун ырларын тартуулаган биздин коногубузду тааныштыра кетели. Бизде конокто жаш калемгер Гүлзада Бакаева болду.